Ассаламу алейкум. Байке Мурас каналыбыздын катталуучулары. Биз кыдырманы кыдырып, сыдырманы сыдырып бүгүн Ысык Арта курортунун жанындагы Карагай булак деген моомдой болгон керемет айылдын жанына келдик. Урматтуу достор, биз Гочи деген айгырды багып аткан азаматыбыз Аман деген инибизден дагы маектин башында дал ушул чокудан баштайлы деп атабыз. Мына Аман бул айгырды сага качан келди? Ал жөнүндө айт, анан биринчи алгач өзүң жөнүндө тааныштырып өтсөң. Ассаламу алейкум. Байке Мурас каналдын көрүүчүлөрү, достук байке. Бул Гочи аргамак Казакстандан алып келдик. Казакстанга Россиядан келген экен. Ошо Быйыл эле алып келдиңер, быйыл эле ошо 1 айдын жүзү болду. 1 айдан бир аз өтүп калды. Казакстандан алып келип өзүбүздүн чарбаны оңойлуу деп өзүбүздүн селекцияны кылалы алып келдик. Кудайым буйруса эми эмдиги жылы кулундарын күтөбүз. Бейге коюп. Жакшы, Аман, анан мына сонун жерде турабыз. Бул өзүң жөнүндө да тааныштырып өтсөң. Өзүм атым Аман. Ушул Ысык Атанын Карагай булак деген айылда туулуп чоңоюп өскөм. Дагы кандай? Жакшы, анда бу жетиге бу курорттун аты Ысык Ата курортуна жакын эле турат экенсиңер. Жумасына бир барып эле эс алып берет окшойсуңар анда. Жумасына күнүгө эле ошол жакта кызмат кылабыз, ошол жакта иштейбиз. Күнүгө ошол жерде кирип чыгып, үйдө мал чарбачылык менен Ысык Атада иштеп. Жакшы, анда айгырды көрөлү, барып айгырдын жанынан маегибизди уланталы. Хорошо, көрөлүк. Бул жерде мына Гочи деген айгырды сиздерге тааныштыралы. Азыр Гочинин ээси Аман инимде келет азыр. Бир заматта сиздер менен келишке маекти баштайбыз. Гочини көрүңүздөр, бою менин билишимче бою 1.70ке бар окшойт. Мүчөсү төгөргө төп келген керек. Мына огул айгырдын сээрин көрсөң көзү кубанат экен, көзтөгөт экен, соорусу баары келген айгыр экен. Кандай кубанычтуу нерсе, анткени биздин кыргыз азаматтарыбыз, кыргыз жигиттер баары келишкен айгырларды алып келишип атат. Бул кубанарлык жакшы жумуш. Демек биздин кыргыз селекциясы алдыга арышын кенен жайып бараткан деген билгизет. Аман, эми маегибизди уланталы айгырдын жанынан. Айгырды мен көрдүм, мына абдан келишкен, төрт тарап төп келген айгыр экен. Бою канча экен бул айгырдын? 1.70ден өйдөрөөк экен, 1.71ге чыкпай калат экен. Эми бул айгырды сага келген жолу кандайча келди, ошол боюнча кепти баштасаң. Бул айгырдын келген себеби баягы өзүбүздүн селекцияны жүргүзөлү деп, жылкыларды оңдойлу деп издеп жүрүп ушул айгырды көрүп калып эле бир Казакстанда тааныш байке таап берди. Бул Замирбек деген ушул айылда бир байкебиз бар. Ооба. Ошол экөөбүз барып алып келгенбиз. Бул казак туугандарда туруу Бул Россиядан Казакстанга келиптир. Анан Казакстандан Жадыгер деген байке бар. Ошол таап, ошол аркылуу анан алып чыктык бул жака. Бул кайсы заводдон келди болду экен? Мына документин көрөлүчү. Бул документти караганда так, 5-чи томго киргизиптир ГПК китебине. Өтө мыкты кан экен. Канын айталы, мына Бурвил деген айгырдын Бурвилдин прямой баласы. Прямой баласы экен. Достор, айта кетишибиз керек. Бурвил бул биздин азыркы учурдагы атактуу күлүктөрүбүздүн бири. Карагердин атасы Буцефалдын атасы Бурвил. Демек, бул айгыр Буцефал менен бир тууган экен. Бир тууган. Аталары бир. Эми Аман, бул айгыр 2012-жылы экен. Бул казак туугандарга деле көп жыл мурун келсе керек. Жашы деле Бул 13 жаш болуп калыптыр. Казак туугандарга былтыр эле келиптир. Былтыр ошо 6 бейге коюлуптур. Быйыл ошондон кулундар чөткөн. Баскалары. Тияктагы Россиядагы тарыхын билесиңерби айгырдын? Россияда ошо Гладкийге бир 2 жолу чабылыптыр. Тилекке каршы байгеге илинбесе керек.
Документинде жүрөт эмеде. Интернетте деле. Биринде 5, биринде 4 болуп калыптыр. Андан кийин ушу чабылбаптыр. Аяктагы кулундары кандай болду экен? Эми аякта өндүрүш жагыр болду экен. Ал жактан эми кошкон дейт, эми толук маалымат жок менде. Балдар кандай түшкөн, чуркаганбы, чуркабаган билбейт экенмин. Эми өзүбүз алып келдик эми. Эмди жылы Кудай буйрса кулундарын көрөбүз. Кыскасы бул айгырдын мүчөсүн көрүп, боюн көрүп туруп эле жактаган экенсиңер да. Мунун мүчөсүн көрүп эле. Баягы документ жагын бир аз карадык, кан жагын. Эми Бурвилди мынакей Бурвилди казып көрсөңүздөр да болот. Анткени Бурвилдин атасы атактуу Инзе Уинкс деген айгыр. Бул Седлер Уэльстин 5 миллион уткан, 5 миллион доллар уткан айгыр балдардын бири ушу Инзе Уинкс, абдан салмактуу айгыр. Инзе Уинкстин балдары азыр Россияда да өндүрүлүш айгыр, кайерде болбосун мыкты айгыр. Демек Инзе Уинкстин дагы бир мыкты баласы Бурвил. Бурвилдин баласы Гочи болот. Гочи аты да мыкты экен, капырай орус туугандарыбыздын эми ат койгон жагы да мыкты. Анан кийин аман. Эми бунун жеп ичкени үстүнө минип көрдүңбү, бастырып көрдүңбү келгени? Оокат жегени кандай экен? Жеп ичкени жакшы экен, аябай. Эчтеке калтырбай жейт. Жыгач турса, жыгачты кемирет экен. Ой бар экен. Минип көрдүк. Жоош, үстү тынч. Тынч. Бул бизге аябай арык келген. Бул каралбай кеттир. Бир аз азыр этин көтөрүп болуп калды. Жакшы. Сонун экен. Эми айгырды да бир сере көрөлүчү. Айгырды көрүп майык кылган кандай керемет. Бой деген бой экен. Мына бул урматтуу достор, айгырдын экстерьер деп коебуз, мүчө жагынан кемчилик таба албайт экенбиз. Баары келиптир, алкымдары баары келиптир. 2012-жылы болсо 14 жаш. Демек 11 азыр күчүндө, достор. Негизи 10 жаштан өйдө айгырлар абдан күчүнө кирип, тукуму да жакшы берилет деп угуп калабыз. Мындай чебер жылкычылардан. Анан мына соорузу дагы мага абдан жагып атат. Накта аламанга чуркачы аргымактын соорузу экен. Мындай соорулар шишибейт, өтө бааланат. Жана казандай болгон чоң соорунун деле кереги жок. Анын көкбөрү болбосо, мындай беговой деп коет орусча айтканда. Чуркай турган соору дал ушунук экен. Ай жаныбар. Мынакей мындай жаныбарды, мындай аргымакты карап туруп эле ырахат алып бир жан дүйнөң эзе алат да. Шуну көрүп эле ушундай уй соору ат жагат негизи өзү мага дагычы. Баягы чытырайып, тырсыйып, экиге бөлүнгөн соорулар жага бербейт да. Өркөчү дагы далы менен чогу. Бир да, баягы кээ бир аттык бар го өзүнчө дөмдөйүп. Туп-туура байкапсың, мен да байкап атам. Муну bunday dalını balık жонунда деп коет да. Balık жонундай болот. Далысы билинбейт. Тулпарлар негизи ушундай болот деп угам. Мүнөсү жоош эле экен. Мүнөсү аябай жоош экен, аябай жоош. Капырай бул атты минсең Титаник кораблинин кырында отургандай болуп каласың го дейм. Ошондой болуп калат экен. Судатайчы. Ай жаныбар сери бете жок бул. Айгырдын. Дагы эмне өзгөчөлүктөр бар бул айгырдын? Эми өзгөчөлүктөрүн эле көрө элекпиз эми. Дагы толтуруш керек го, эти жукараак. Эти жукараак, эти жаңыдан көтөрүлүп келди. Бурса да бир айдын ичи бар ошо. Ичинде оңдойт. Эми салттуу болуп калган сурооду бербесем болбойт. Мындай айгырды көргөндөн кийин бие коем, окуй кулун алайын деген досторубуз көп эле болот болуш керек. Анан биени алып келем десе шарты кандай болот? Эми шарты эл катары эле. Мындай бир бааны кесип койгон жоксуңар да, болжолду кесип койдук эми. Анча-мынча баягы угуп тааныштан уккандар чалып атат, сурап атат, келип көрүп атышат. Баягы жөмдүрөк эле кылдык. Элдин чөнтөгүнө баягы ат чапкандын баары эле, биздин тегерекчеттин баары эле карапайым да. Бизге окшогон баягы жылаңач баатырлар. Ошолор жөнтөккө ылайыктап эле 25 миңден эле койдук, элдей болуп 40-50 деп койгон жокпуз. Эми ал абдан туура. Айгыр багыш деле тамаша эмес, муну сүйрөйт нары бери, тебет, иштейт. Мындай чоң көлөмдүү айгырдын тойгону дагы бир топ маселе да. Муну тойгуш дагы бир топ. Бир күндө бир түктү жөнүнө аймайт болуш керек. Жеп ичкенин ошо жакшы экен, жейт жакшы.
буттарда түп экен. Бул негизи жана эки жака ачыктады, размердеп коет орусча. Же ич жака тойтуктап коет ушул. Бу да андай жок экен. Шыйрактарын көрдүк, түп экен. Төрт буту бирдей. Бирдей экен. Бебелчектер да мындан орто узундукта ылайыктуу экен. Өтө сөлпүгүн узун эмес, кыска эмес. Стандарттуу бебелчек экен буту. Кыскасы бул айгыр мага жакты. Аман. Жакшы айгыр экен. Эми азыр бириңерден бириңер мыкты болчу кимиңер дегендей ар бир айгырды тартып келатабыз, кыдырманы кыдырып. Ар бир айгырдын өзүнчө бир сулуулук жактары болуп атат да. Ооба да. Ар бир айгырдын өзүнө бир жан карабан ашык болуп атабыз. Анысы бул айгырдын да өзүнчө бир башкача мыкты экен. Мына биздин оператордон да көрсөтүп, бияк мына как раз сонун болуп турган учурун тартып койсок сонун болгон туру. Мен барып кармалап көрсөм, чапчы ийбейби? Тынчыраак экен. Тынч экен. Кармасаңыз болот акыр. Кээ бир айгырлар атырдын жытына, тамекинин жытына жактырбайт. О, заңкайган айгыр экен. Келишкен айгыр. Бою 1.70-ден ашык дедиң, 1.71ге чыкпай калат экен. 1.70 деген бул өтө чоң айгыр деген белги, достор. Жакшы айгыр экен. Мына ушундай достор, биздин кыргыз чергесине ушундай айгырлар келе берсин. Булардын жакшы белгиге кое берсе, анан кийин асылдандыруу жумуштары алдыга абдан сонун чыгат да. Бутунун шишиги кетпептир го. Бул буту тияктан чыкканы жок болчу. Машинадан жыгылып өйдөлөнүп калып, шумо соорусу, куйруктун үстү, чычаңы, ошол жерлерин баары айрылган да. Бул буту чоңураак шишик болчу, бир аз тарап калды. Ошо мен да байкап турмун, бул жаңы шишикте көрүндү да. Бул буттары таза экен мунун негизи. Эми бул канча болду дедиң келгениңе? 1 ай 7 күн болду. 1 ай 7 күн болсо, 40 күн толо экен. Демек бул бутту дагы бир аз суу кечирип, тиешелүү дарыларын колдонсо, бут эчтеке болбойт. Мына салып турган жок, бут аксаган эле эмес. Өтө деле мындай таза экен. Олуттуу деле жаракат эмес экен. Жана арткы толостуктар да келген экен, 14 жашта болуп атат, 14 жаш. 14 жашта болуп атат, абдан жакшы. Ошол 14 жаш. Сери абдан кешкен айгыр экен. Ошо кан жагын карап алдык. Эне жагында платини зоруму жатат экен, ушул айгабак. Муну айта кетишибиз керек, Аман, бу инзе-униктин бир баласы Черный принц деген азыр Россияда мыкты алдыңкы өндүрүүчү айгырлардын бири экен. Инзе-униктин баласы ошол жанагы Черный принц деп. Ал эми бу дагы инзе-униктин небереси болуп атат да. Небереси. Демек, инзе-униктин каны жакын отургандан кийин бул өтө кадырлуу айгыр. Биягында дагы зуруму отуруп атпайбы? Биягында да зуруму, эне жагында зуруму бар. Демек, мына өткөндө биздин казак досубуз Нуржигит саяпкерибиз атактуу айтып атпайбы маегинде. Ал айгырды ушу сырт жактан алып келгенде басымды неге жасайсың десем, айтып атат, ал айтат, зуруму каерде отурса мен ошол жакка көп көңүл бурам деп. Демек, казак досторубуз дагы зурумунун линиясы, ошо зуруму айгырдын каны отурган линияны абдан баалашат экен да. Демек, зуруму менен селдерибиздин мыкты баласы инзе-уник отуруп Бурвилди айтам да. Анан эми мына Бурвилдин баласы Буцефал деле мыкты карагерди берип отурбайбы? Ата жагында да, эне жагында да чуркап атпайбы? Манат байкенин карагери эле Кыргызстанды дөңгөрөттү го. Азыр деле быйылкы көчмөндөр оюндарында ошо көңүлдү буруп чуркайта турган ушул бирден бир айгырдын бири ушул карагер. Анан эми эл болгондон кийин мыкты күлүктөр чыга берет эчи, ошондо карагыс менен карагер азыр эски күлүктөрдүн бири экөө киши болуп туруп, анан жаңы күлүктөр дагы жадырап мыкты күлүктөр келип атат көчмөндөр оюнда. Будан башка эми сөз арасында кошуп кетпесек болбойт. Аман, өзүң мына айгыр баккандан кийин дагы бир-эки даярдап аткан күлүгүң бар чыгар. Чабайын деп. Жаңы минип баштадык. Азыр кунаан минип атабыз, иштетип атабыз. Норско апарасың? Норско даяр болбой калат го. 7 апрелде Токмокто болот. Ошо азыр датасы чечилдиби, чечиле элекпи билбейт экенбиз.
Быйыл Чүй районунун шеринеси болот да. Чүй быйыл чүй берет. 15 апрелин тегеренине деп атат да. Былтыр ысык ата биз өткөргөнбүз. Ошол жака деп турабыз, эми көрөбүз, Кудай буйрса. Анда аман чарбаңа береке берсин, ишиңе ийгилик болсун. Ушундай асыл тукум аргымактарды көбүрөөк багы бер, короонгон тулпарлар чыксын. Сенин ийгиликтериңе биз жамаат кубанып жүрө берели. Рахмат байке. Келген мейман жакшы мейман досторуң алып келген бээлерди шартылап эле кое бер, эми жакшы болуп түшүп. Сизге да чоң рахмат байке. Анакей жаныбар моментип карап турган өзүнчө бир керемет да. Суу сап келип туруп, ушундай айгырды бир караганда суусунун гана чыгат го. Мына достор, сиздерге Карагай булак айылындагы Аман деген инибиздин короосунда багылып аткан Гочи аттуу айгырды тааныштырдык. Гочи абдан келишкен, заңкайган мыкты айгыр экен. Жакшы бээңиздер болсо, келип Гочиге койсоңуздар жаңылбайсыздар деп ойлоймун. Амандын эшиги ачык. Мага да бул айгыр жакты. Ишиңиздерге ийгилик болсун достор.